спорттук маданиятты өнүктүрүшүбүз керек туугандар. Адепти үйрөшүн. Мына дзюдонун ээси Япония, баарыңыздар билесиздер. Бунун негизи эмне эле? Негизи дисциплина болчу булчу. Жыгылгандагы сыгы менен чыгып кетет. Жыккандагы кордобой чыгат. Угуп алыңыз. Жыккан кордобойт, жыгылган сый менен чыгат. Ар бир адамдын абири сакталган. Ошон үчүн мына кийимдерин карасаңыз дагы сүннөткө ылайыктуу. Ашыктан бийик, туурабы, шымдарын караңыз, көйнөктөрүн караңыз. Бардык немелери жабылган тияк-бияктарды. Бүткүл дүйнөдөгү эң популярный спорт. Эми мына эме боюнча, единоборство боюнча айтып атам. Бирок анан Кудайга шүгүр туугандар, ошолор кандай бир маданияттагы, бирин урматтап чыгыпсы, башын ийкеп чыгып атканда дагы рахмат деген сөзү да эми бул. Ушунча деңгээлге жеткирген, машалла, тренерлерге рахмат айтып атат, соперникке чеберчиликти көрсөттү, рахмат айтып атат, судит эткенде судья кылган талашып тартышпай рахмат айтып атат.